Ассалому алейкум бардыгыңыздарга. Каналга куш келипсиздер. Бүгүн биздин улуттук тамагыбыз болгон каттаманын жасалышын көрсөтүп бермекчимин. Каттама аябай даамдуу, ошондой эле ширин жана кысыраган болуп чыгат. Анда эмесе мен менен бирге болуңуздар. Камыр жууп алышыбыз керек. Камырга 200 мл суу, 2 чай кашык туз эрип кеткиче аралаштырып, андан кийин бир жумуртканы чагып, туздалган суубузду куюп, жакшы аралаштырабыз. Эми 600 грамм унду кошуп, камыр жууп алышыбыз керек. Даяр болгон камырды 10 мүнөт тындырабыз. Тындырылган камырды алып, эми жаябыз. Камырды өтө калың эмес, өтө чука эмес, орточо кылып жайып алышыбыз керек. Жайып алган камырга эритилген маргаринди сүйкөп чыгабыз. Камырды эми орточо аралыкта тегиз кылып бардыгын кесип алабыз. Бул жайылган камырыбыздан 2 каттама чыгат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бардыгын ушинтип оройбуз. Менин каттамам бардыгы 20 сантиметрден болду. Оролуп бүткөн камырларыбызды алып, эми жаябыз. Даяр болгон каттамаларыбызды алып, сковородкага сливочный май салып, каттамаларды жай отто бышырып алабыз. Биринчи бир тарабы пышкандан кийин, андан кийин экинчи тарабын бышырып алабыз. Каттамалардын бардыгын бышырып алдым. Мына көрүп турганыңыздардай абдан кысыраак, ширин, кат-кат болуп чыккан. Сиздер дагы ушул ыкмада бышырып көрүңүздөр. Сиздерге дагы жагат. Биздин каналга катталыңыздар. Сиздер үчүн оңой эле, мен үчүн абдан маанилүү. Анда эмесе кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар.